Бул видеороликте достор мен сиздерге индикатор тууралуу торговля кантип өтөт, индикаторлордун топ индикаторлорун мен сиздерге көрсөткүм келип жатат достор. Биринчиден мен обучениямда биз осциллятор менен тоодалганды үйрөнгөнбүз да. И азыр болсо мен ушул индикаторлордун катарынан эң самый эффективный, эң самый жакшы индикаторлорду сиздерге сунуштагым жана көрсөтүп үйрөткүм келип жатат достор да. Ошондуктан видео лайктан басабыз и видеонун аягына чейин көрөбүз. И экинчи индикатор бизде эң самый топовый бул MACD болот достор. Ушул MACD менен азыр соода кантип кылыш керек мен сиздерге түшүндүрөмүн достор. Бул жактан индикаторду кошкондон кийин биз бул жакта настройкасын өзгөртпөйбүз, базовый эле болот. И в общем далее биз кандай ыкманы колдонушубуз керекпиз. Бул жакта биз сиздер менен 1 минут же болбосо 30 секунддук таймфреймге которулабыз и сделкаларыбызды дагы 1 минуттан ачабыз достор. Сумма инвестиция меники $200 болот. Сумманы өзгөртпөйбүз, анткени биздин марафонубуз $100 менен башталган болчу эле. Азыр болсо биз уже 5-чи күндө $5661 уже жеткизип турбуз достор да. И получается биз 6-чы күн болуп атат. 5 күн соода кылдык, 1 күн эс алдык достор да. Түшүндүрө турган учурду таап мен сиздерге айтып көрсөтөйүн достор да. Биринчи опционубузду валютный пара ОМР чайнабыздан ачабыз достор мынакей. И бул жакта бизде байкашыбыз боюнча индикатор MACD көрүп аткандай деле үстүдө объемдор чогула баштаптыр. И также бизде эки сызык бизде бири-бири менен кесилишип атат достор. Биз небольшой откатты күтөбүз. Мынакей откат болуп атат. Бир аз ылдыйга түштү. 1 минуткө ушундай астыраак точкадан биз сделкабызды жогоруга ачабыз достор. Сделкага киребиз да. Итак, давайте мен сиздерге дагы бир жолу түшүндүрөмүн. MACD и осциллятор MACD негизи бирдей эле болот. Объемдор мен биринчи видеороликте могул индикатор менен соода кылып атканда мен түшүндүргөнмүн да, объемдор кандай иштейт. Бул жакта деле ошондой объем бар негизинде. Мынакей. И бул жакта дополнительно бул жакта бизде эки сызык болот. Сила отношения достор да. То есть көрсөтөт. Баягы осциллятордун эле окуясы бул просто эки сызык сиздерге дагы дополнять этип түшүндүрүп берип турат. Көрүп аткандай деле могул жерде бизде объем астыда болуп жабылгандыктан бизде эки сызык пониженияга түшүп аткан болчу да, пониженияга. Также бизде бул жакта мынакей бири-бири менен кесилгенде бул жакта могул жерде бизде көрүп аткандагы деле бири-бири менен кесилип объемдор уже үстүдө көтөрүлө баштады. Ошол себептен бизде бул жакта бири-бири менен сызык кесилишти да достор. Вот. Так, биринчи сделкабызды плюска жаптык. В общем, если сиздер обученияда үйрөнүп келатсаңыздар, негизинде да биздин обучениябыз уже 5-6 күндөн болуп атат. И ошол башынан баштап көрсөңүздөр сиздерге түшүнүктүү болот. Кандай MACD'ни түшүндүрүп атамын да, и кандай моменттер бул жакта болуп аткандыгын да түшүнөсүздөр. Итак, биринчи опционубузду плюска жаптык. И давайте дагы бир котировканы табайлы. Мынакей, кийинки валютная пара евро швейцарский франк OTC 1 минуткө $200 продажага ачамын достор. И көрүп тургандагыдай эле мынакей бизде вообще общий картинабыз бизде нисходящий болуп атыптыр достор да. Картина бизде көрүп аткандагыдай эле тренд нисходящий. То есть графигибиз бизде пониженияга эле түшүп баратат достор да. Мынакей нисходящий тренд только вниз кетип атат. И также бизде мынакей объемдор дагы бар. Мурдакы тарыхында могул жерде объем үстүдө болуптур, потому что могул жерде бизде уровень болуп чыгыптыр эле, бирок бул кайра эле уровень пробой болуп кайра астыга түшүп кетип атат. И далее биз көрүп аткандагыдай эле объем бизде мына 1 2 3 жолу бизде красный и астыда көбөйүп атат достор. Мына могул сызыктан астыңкы линияда объемдор понижающий болуп атат. И также бизде сызыгыбыз бири-бири менен кесилишти. В общем, объемдордон деле окуп койсо болот негизинде да. Так, экинчи сделкабыз плюска жабылды. Дополнительный MACD, мен оюмча могул индикатордой эле да, негизи эле ошол бирдей эле айтып түшүндүргөндөй деле. И дополнение ушул эки эле сызык болот да. Вот. Если видеороликтик сиздер обучениябызды көрбөсөңүздөр достор, сиздер полный форматында обученияларды алсаңыздар болот достор, биздин телеграмыбызда. Ссылка ушул эле видеонун описаниясында болот достор. Биздин телеграмыбызга и бул Pocket Option сайттын ссылкасы, брокердин ссылкасын ушул описанияда калтырып коем достор. Также промокодду калтырып коем достор. Регистрация өтүп атканда ошол промокод менен регистрация өтсөңүздөр, при пополнении сиздерге балансыңыздарга
50% бонус менден белек болот достор. Жана биздин новостной канал мынакей далее бул жакта бизде индикаторы, видео жана прямой эфир, новость жаңылыктар и отзывдарды ушул жактан алсаңыздар болот достор. Сөзсүз түрдө бул телеграмыбызга да катталып коюңуздар достор. Трейдер KG миллионы да, вот ссылка ушул эле видеонун описаниясында болот достор. И жана биздин обучениябызда мен силерге түшүндүргөн болчумун да, кандай учурларда негизи кирбей эле коюш керек. Мынакей могулундай ситуацияларда кирбей эле коюш керек. Көрүп аткандагы деле бизде объемдор түшүнүксүз, бир аз көтөрүлөт, кайра түшөт, кайра эле бир аздан кийин көтөрүлүп кетет. Кесилиштер дагы бар көрүп аткандагы деле. Биз мындай окуяларда негизи кирбейбиз достор, потому что көрүп аткандагы деле графигибиз бир эле жерде турө берет достор да, бир эле жерде турө берет и полноценный кайтуу бул жакта жок да, разворот жок достор. То есть бир эле коридордо балта тиздеп тура берет да. Ошондой окуяларды мен айтканмын. Негизинде мындай жерлерде кирбей эле коюш керек деп достор да. Мынакей достор, мен азыр 3-чү сделкамды биржавой котировкадан ачкым келди. Мынакей аут японская иена. Көрүп аткандагы деле бизде объемдор үстүдө чыга баштады. Кесилиш дагы бар. 1 мүнөткө биз сделкабызды жогоруга ачабыз достор. Мынакей мурдакы тарыхында бизде волновой движение болуп тур, же болбосо спираль деп коет достор да. Мынакей бизде полноценный разворот. Давайте мен силерге картинка кылып түшүндүрүп коеюн. Мынакей бизде нисходящий тренд. Мынакей бизде канал бар и ушул каналдын ичинде бизде нисходящий тренд болуп атат. Негизинде биз могундай жерлерде жогорудан, точнее биз астыга ачышыбыз керекпиз достор да, потому что график астыга эле түшүп баратат да. Бирок бул жакта бизде волновой бизде картиналар окшош болгондуктан биз могундай жерлерде астыдан жогоруга, үстүдөн могул жерден астыга ача берсек болот достор. Ал жерде скальпинг болуп атат, то есть нисходящий скальпинг да. Мынакей могундай жерлерде сделкаларды ачабыз достор. Мына направленияларын көрсөтүп койдум, каяка ачыш керек экендигин. Так, и все же достор, бул жакта көрүп аткандагы деле тренд нисходящий болуп аткандыктан да, мына жерде картина понижающий болуп атат достор. Ошол себептен бизде сделкабыз минуска жабылып калды достор да. Так, ну давайте дагы $350 ачайын, ошондо мен $550 ачышым керекмин достор да, чтобы минусту перекрывать этиш үчүн и дагы көп прибыльга чыгып кетиш үчүн да. Так, ну в общем түшүнүктүү да. Негизинде менде правила бар трейдингде. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн правиларыңыздарды коюшуңуздар керек. Торговля кылып атканда кандай жерлерде кириш керек, кандай жерлерде кирбеш керек. То есть принцип болуш керек достор да. Принцип болмоюнча трейдингде сиздер акча таба албайсыздар. Негизинде бул жакта мен принципим могундай, если нисходящий тренд болуп атса, мынакей бул жакта общий график бизде астыга түшүп баратат да, көрдүңүздөрбү? Мындай окуяларда мен негизинде эле против тренда торговля кылбаймын достор да. То есть наоборот ачпаймын жогоруга. Негизинде мен үстүдөн астыга ачамын достор да. Вот, ушундай принцип коюшуңуздар керек болот өзүңүздөрдүн соодаларыңыздарда да. Так, биринчи плюс, ошондо биз уже получается, так, и экинчи сделкабыз бизде минус болуп калды достор. Көрдүңүздөрбү? Ушундай болот, нисходящий трендте кичине непонятный, потому что общая сила айткандагы деле пониженияга эле түшүп баратат достор да. Так, ну ладно, давайте андай болсо, мен дагы $550 ачайын достор. Дагы бир жолу рисковать этемин. 3-чү попыткам. 3 попытка беребиз максимум бир валютная парадан и болду туугандар. Кийинки валютная парага өтөбүз. Так, ну в общем айткандагы деле болду достор да. Принципиме турбай койдум эле. Нисходящий скальпингден против тренда ачыптан, ну график көрүп аткандагы деле кайра кыйла көтөрүлбөй койду. Негизинде могундай жерде прям сразу кесилип аткан жерде ачсаңыздар, то сделкаңыздар плюска жабылмак экен эле да. Бир аз кечигип калдык биз бул жактан сделкабыздан, и ошон үчүн кичине түшүнүксүз болуп калды бул жакта да. Ну в общем, если түшүнбөй жатсаңыздар достор, новичок болсоңуздар, биздин обучениябызга кошулуңуздар. Обучение бизде күндө болот, торговля да күндө болот. Бул каналда бизде түз эфир дагы болот, ушул YouTube каналымда да. Давайте мен силерге ушул өзүмдүн каналымды көрсөтүп коеюн, потому что мошенниктер дагы көп достор. Мынакей менин официальный каналым Нурстан Трейдер KG, ушул канал катталып коюңуздар. Ушул эле видеодо көрүп атасыздар достор ушул каналымда. Подписаться, лайк и также биздин телеграмыбызга дагы өтүп катталып коюңуздар.
ушул жакта бизде основной новостилер ушул жака биринчи жүктөлөт достор. Ссылкалардын бардыгы описанияда достор. Так, сделка плюска жабылды. Аут японская иена успешно плюска жаптык и пока что бир $450 плюста экенбиз достор, пока что. Так, ладно, давайте кийинки котировкаларга өтөйлү. Кийинки валютный параларга и дагы бир сделка ачайлы. Кийинки сделкамды мынакей евро рубль OTC'ден ачамын достор. Так, 1 минутка обязательно сумманы өзгөрткөнү унутпайбыз. Так, 1 минутка сделкамды сатууга ачамын бул жакта достор. Мынакей бизде глобально мурдакы объемдорду көрүп атасыздар. Шикарный объем, чоң объем болуптур. Бизде полноценный подъем болуптур, күчтүү да, мынакей көрүп аткандагы деле. И азыр болсо бизде графиктин басы күчү азайып атат, күчү слабый боло баштады. Мынакей бизде бул жакта дагы графигибиз кесилейин деп атат, көрдүңүздөрбү? И мынакей эмеден объемдор, астыңкы объемдор чогула баштады, кызыл болуп да. Все, бул эмнени билдирет? Бул жакта потенциалы башында өзү негизи күчтүү болот да. Күчтүн бардыгы күчтүү болуп разворот кылат. Но какой-то момент келет, какой-то бир уровеньге келет, кыйшык уровень болот, же түп түзүнөн уровень болот. Ошол жактан бизде потихоньку график слабый боло баштайт дагы и график астыга түшө баштайт. Ушундай момент болуп да. Вот, как раз биз ушундай моментти таптык. Полноценный разворот. Мынакей кесилиш дагы бар, объемдор дагы чогула баштады. И, в общем, биз буну дагы плюска жаптык достор. Отлично. Так, уже получается бир $600, $700 даже долларга плюска чыгып достор да. Кийинки сделкамды котировка JOT China OTC'ден ачамын. Бул жактан сделкамды жогоруга ачам, көрүп аткандагы деле. Объем, кесилиш бар. Так, 1 минутка небольшой, бир аз болсо дагы откатты күтөбүз, астырактан откаттан биз жогоруга ачабыз. Если уже полноценный разворотту көрүп атсаңыздар, мынакей 1, 2, 3 объемду чыкса уже объем да жогоруга болуп, анда смело ача берсеңиздер болот уже. Күтпөй деле да. Так, давайте 5 секундга коёйлу эми. Байкайбыз достор. Плюска жабылып кетсин дейли. Так, акыркы секундтар 2, 1, 0. Так, графигибиз уровень деле туруп калды достор. Так, 30 секундка өтөбүз. Да, объемдор дагы деле бизде повышающий. 1 минутка дагы $550 мен сразу перекрытие ачамын достор. Если дагы деле бизде анализибиз сакталууда болуп турса, могул жерде разворот болуп кете турган болсо, ачпай деле койсоңуздар болот достор объемдор, если астыга которулуп кетсе. Пока что биз көрүп атабыз объемдор, маленький объемдор все же бизде жогоруга кетип атат достор. Ошон үчүн мен перекрытие ачтым. Айтканда деле бир валютная парада 3 жолу попытка беребиз. Жакшыраак точкадан дагы ачабыз, күтүп туруп да, дагы бир жолу анализ кылабыз, андан кийин ачабыз экинчи попытканы. Так. И вроде бы график эмеден секире баштады. Ну, көрүп аткандагы деле объемдор кичинекей болгондуктан и график дагы аз-маздан көтөрүлүп атат да. Акырын болуп көтөрүлүп атат. Так, и сделкабызды успешно плюска жаптык достор. Отлично. Так, давайте-ка саная коелу. 5661 менен баштаганбыз. Минус $6539 болду. Ошондо достор $878 прибыльга чыгыппыз достор да. Азыркы торговлябызда плюс еще обучение дагы болуп калды достор да. Сонун итого плюс-минус бир $3500 калыптыр, $10,000 чейин. $10,000 жетсем эле достор, мен вывод кылгым келет бул счеттон. И дальше обучениябызды дагы улантабыз достор. Биздин телеграмыбызга катталып коюңуздар. Эми бүгүн биз сиздер менен стримде жолугушабыз да, ушул эле каналымда. Стримдин башталыштарын ушул эле телеграмда сиздер алсаңыздар болот. Башында мен оповещать этемин, стрим 15-20 мүнөттөн кийин башталат деп да. Вот, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Все, баарыңыздарга салам алейкум. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин.